Саламатсыңарбы 6 класс. Бүгүн биз силер менен жалбырак жана өсүмдүктүн тиричилиги жөнүндө сөз кылабыз. Балдар, буга чейин биз силер менен дарактын башталмасы болгон бүчүр жана өркүн тууралуу өтүп келгенбиз. Эми бүгүн дарактын жалбырагы тууралуу сөз кылабыз. Жалбырак дарактын вегетативдик органы. Ал биз билгендей эле жер үстүнкү бөлүктөн орун алган. Балдар, өсүмдүктүн маанилүү кызматтарды аркалаган органы да жалбырак болуп саналат. Мындай маанилүү кызматтардын бири транспирация. Бул топурак аркылуу сорулуп алган суунун жалбырак аркылуу бууланышы. Дагы бир маанилүү кызмат бул фотосинтез. Биз билгендей эле жарыкта көмүр кычкыл газын сиңирип, кычкылтекти бөлүп чыгаруу процесси бул фотосинтез. Фотосинтездин натыйжасында өсүмдүктө органикалык заттар топтолот. Бул болсо үчүнчү кызмат болуп саналат. Дагы бир маанилүү кызматы вегетативдик көбөйүүгө катышат. Мисалы, өсүмдүктөгү жалбыракты сындырып алып, сууга салсак тамыратат, балдар. Ошол тамырланган жалбыракты топуракка отургузсак, убакыттын өтүшү менен кадимкидей өсүмдүктөн жетилгенин байкоого болот. Эми, балдар, жалбырактын түзүлүшүнө келсек, ал жалбырак пластинкасынан жана жалбырак сабынан турат. Жалбырак сабында жайгашкан жалбырак пластинкасына карата жалбырактар жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Эгерде жалбырак сабында бир жалбырак пластинкасы жайгашкан болсо, ал жөнөкөй жалбырак деп аталат. Ал эми бир жалбырак сабында бир нече сапчалар аркылуу бир нече жалбырак пластинкасы жайгашса, ал татаал жалбырак деп аталат, балдар. Ал эми жалбырактын сабакта жайгашышы боюнча дагы экиге бөлүнөт: саптуу жалбырак жана сапсыз жалбырак. Эгерде жалбырак сабакка жалбырак сабы аркылуу бекисе, ал саптуу жалбырак деп аталат. Ал эми жалбырак пластинкасы аркылуу сапсыз бекисе, ал сапсыз жалбырак деп аталат. Жалбырак пластинкасынын формалары, балдар, түрдүү дарактарда түрдүүчө болот. Мисалы, жүрөк сымал, бөйрөк сымал, ийик сымал, ийне сымал жана башкалар. Ошондой эле жалбырак чети да тиш сымал, ара сымал жана башка формаларга ээ болот. Ошондой эле жалбырактарда тарамыштарды көргөнбүз, балдар. Алар жарыш тарамыштуу, доого тарамыштуу, торчо тарамыштуу, ачаланып тарамыштуу болуп түрлөргө ээ болот. Балдар, силерге сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта туруңла.